Biz жакында тармактык комитеттин көчмө жыйыны Ат Баш районунда болду. Ошол жердеги бир көйгөйлүү маселени мен өкмөткө ташымак иретинде айтып коюшум керек. Ал жерде негизинен маселе көп деле эмес экен. Элибиздин турмушу жаман эмес экендиги көрүнүп турат. Бирок ушул чек ара району болгондуктан элдер жайлоого чыкканда райондук ГРС аркылуу справка алып, ошол справка менен гана өтүшөт экен да жайлоого. Ал справканын баасы 50 сом экен. Банкка барып төлөгөнү кызматы 20 сом, жалпысы 70 сом экен. Ошол справканын артынан бардыгы чуркап жүрүп, кыйналып түшүптүр. Ушул маселени өкмөт колуна алып, ушул айыл өкмөттөрдүн эле справкасы менен элдерге уруксат берсе, мен ойлойм, башка маселени катуу маселе коюшкан жок. Өздөрү менен өздөрү болуп, өздөрү малдарын көбөйтүп, турмушун оңоткан элге бут тоспой биз жардам берсек. Ушуну тапшырма иретинде өкмөткө айтып, чечип койсоңуздар, ГРСтен банкка, кайра банктан ГРСке чуркап справка чогултпай элдер айыл өкмөттүн справкасы менен жайлоого каттаганга уруксат бериш керек. Экинчиси, мына биз элибизде ак эмгеги менен кыргыз эл баатыры болгон кишилер аябай көп. Алардын бири мына энергетика, Токтогул ГЭСин куруп, Шамалды сай, Күрп сай ГЭСтерин курган Кабаев Акбарали Сарынжиевич деген аксакалыбыз бар. Ушул баатырлардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай, пенсиясы кандай? Биз жаштарды кандай тарбиялайбыз, эмнеге үндөйбүз? Эгерде кыргыз эл баатырынын пенсиясы 16 000 сом болуп атса, таможнянын полковнигинин пенсиясы 26 000 сом болуп атса, жаштарыбыз азыр кайда чуркайт? Таможняга чуркайт, Финполго чуркайт. Ошол жерден пенсияга чыксаң, пенсияң 30 000ге чейин болот экен. Ак эмгеги менен кыргыз эл баатыры болуп, ошол тоону тешип, элге жарык берген кишилердин пенсиясы 16 000 сом. Баатырлардын, жөнөкөй кишилерди айткан жокмун мен. Кыргыз эл баатырынын, Ак Шумкардын ээсинин. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Экинчиси, мына Өзгөн районунда 14-жылы башталган Жылалды айыл өкмөтүндө бала бакча бар. Фундаменти куюлган боюнча ошол турат. Качан өкмөттөн акча каражат бөлүнөт деп. Тизмеге киргизилип, 3 миллион сом бөлүнгөн. Ага фундамент куруп коюп, ошондон берки балдар уже мектепке барып калды, бакчага эмес. Ушул маселени дагы 19-жылдын бюджетинде эске алсаңыздар, бул ошол элдин, ата-энелердин суранычы. Рахмат.